Саламатсыңарбы балдар? Мен Замира эжеğiңермин. Бул сүрөттө мен алма жедим. Экинчи сүрөт боюнча мен үстөлдүн үстүндөгү алманы жедим. Үчүнчү сүйлөм мен жашыл алманы жедим. Биринчи сүйлөмдө мен алма жедим дегенде алма деген сөзгө эч кандай мүчө уланган жок. Кыймыл аракет алма деген сөзгө багытталды. Экинчи жана үчүнчү сүйлөмдө кыймыл аракет алма деген сөзгө багытталды, бирок бул жерде алманы деп н мүчөсүн улап айттык. Бир экинчи жана үчүнчү сүйлөмдө алма деген сөзгө н мүчөсүн уладык. Биринчи сүйлөмдө н мүчөсү жок, ал эми экинчи, үчүнчү сүйлөмдө н мүчөсү бар. Биз ушулар жөнүндө бүгүн үйрөнөбүз. Качан мүчө коюлат, качан коюлбайт. Биринчи сүйлөмдө мен алма жедим дегенде бул жерде алма жөнүндө эч кандай маалымат жок, жалпы айтылгандыктан бул жерге мүчө коюлбайт. Демек, белгисиз кандай алма экени, кайсы алма экени белгисиз, ошондуктан мүчө коюлбайт. Экинчи жана үчүнчү сүйлөмдө мен үстөлдүн үстүндөгү алманы жедим. Алманын турган орду, ал жер үстөлдүн үстү. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө мен жашыл алманы жедим. Бул жерде алманын түсү жөнүндө сөз болуп жатат. Мына бул жерде өзүңөр көргөндөй, бала жашыл алманы алды, бирок ал жерде кызыл алма да бар. Алманын ичинен кызыл алманы алгандыгы, түсү жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, алма жөнүндө маалымат бар, ошондуктан бул жерге алманы деп н мүчөсүн улайбыз. Биз бүгүн ушул н мүчөсү жөнүндө сүйлөшөбүз. Н мүчөсү кыргыз тилинде табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Табыш жөндөмөнүн мүчөсү н үндөшүү мыйзамына ылайык н, ни, ну, нү болуп бөлүнөт. Бул мүчөлөр эгерде сөздүн аягында үндүү болсо, табыш жөндөмөсүнүн ушул варианттары уланат. Эгерде сөздүн аягында жумшак үнсүз болсо, анда д, ди, ду, дү деген варианты уланат. Эгерде сөздүн аягында каткалаң үнсүз болсо, анда т, ти, ту, тү деген варианты уланат. Табыш жөндөмөсүнүн суроосу кимди? Кимди деген суроо адамдарга жана адамдарга байланыштуу сөздөргө берилет. Табыш жөндөмөсүнүн мааниси кыймыл аракет түздөн түз багытталган сөздү көрсөтөт. Эми бул жерде мисалдар бар балдар. Бул мисалдарда жалаң адамдын аттары. Бул жерге табыш жөндөмөсүнүн мүчөсүн коюп жазабыз. Жазгыла балдар. Улантабыз. Табыш жөндөмөсүнсү кыймыл аракет тикеден тике багытталган сөзгө жалгынат. Табыш жөндөмөсүндөгү сөз кайсы кыймыл аракеттер менен же болбосо кайсы тиштер менен айкашат. Мисалы, мына бул жерде көрүп турасыңар. Тааны, көр, ойгот, ээрчи, уктат, сүйүндүр, сагын, тааныштыр, туура, ойнот, куттукта, бил деген кыймыл аракетти билдирген сөздөр менен айкашат. Мисалы, Айшаны тааныйм. Кимди тааныйм? Айшаны тааныйм. Эгерде кыймыл аракет багытталган сөз энчилүү ат кишинин аты болсо, анда дайыма мүчөлүү колдонобуз. Биз эч качан Айша тааныйм дебейбиз. Айшаны тааныйм дейбиз. Азыр жогорудагы кыймыл аракетти билдирген сөздөр менен астындагы адам аттарын билдирген сөздөрдү айкаштырып, сүйлөм түзүп жазабыз. Жазгыла. Улантабыз.
Табыш жөндөмөсүнүн экинчи суроосу эмнени. Эмнени деген суроо адамдан башка жандуу, жансыз заттарга берилет. Мисалы, алманы, короону, терезени, көчөнү. Бул жердеги сөздөргө балдар өйдө жакта үйрөнгөн табыш жөндөмөсүнүн мүчөсүн үндөшүү мыйзамына ылайык сөздүн аягында кайсы үнсүз келди же үндүү келди ошого жараша коюп жазабыз. Жазгыла. Улантабыз. Мындан мурун кимди деген суроо менен байланышкан кыймыл-аракеттерди үйрөндүк. Азыр эмнени деген суроого жооп берген сөздөр менен айкашкан этиштерди же болбосо кыймыл-аракеттерди үйрөнөбүз. Мисалы, аарчы, шыпыр, ач, тазала, сырда, көрсөт, бер, жыйна, ал, теп, оку, чап. Үлгү катары алманы аарчыдым. Экинчиси короону шыпырдым деп. Айкаштырабыз, жазабыз. Улантабыз балдар. Кофе. Бул жерде сүрөттө силер эмнени көрүп атасыңар? Кофени көрүп атасыңар. Мисалы, мен эртең менен кофе ичем деп айтабыз. Бул жерде табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү колдонулбайт. Же болбосо табыш жөндөмөсү мүчөсүз. Табыш жөндөмөсүндөгү сөз бул жерде кофе. Кофе деген сөзгө мүчө улабайбыз. Эмне үчүн улабайбыз? Анткени биринчиден биз айттык кыймыл-аракет түздөн түз багытталган зат деп. Экинчиден, эгерде кыймыл-аракет түздөн түз багытталган сөз же болбосо табыш жөндөмөсүндөгү сөз кыймыл-аракеттин жанында жанаша келсе, анда бул сөзгө ны мүчөсүн улабайбыз. Кофе ичем деп, кофе деген табыш жөндөмөсүндөгү сөз ичем деген баяндооч менен жанаша келди. Бул жерге эч кандай мүчө койбойбуз. Улантабыз. Экинчи, мен кофени эртең менен ичем. Мына бул жерде сөзсүз табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү коюлат. Же болбосо табыш жөндөмөсүндөгү сөз мүчөлүү жазылат. Себеби биринчи сүйлөмдө кофе ичем деп эки сөз баяндоочунун жанында келсе, ал эми экинчи сүйлөмдө ичем деген баяндоочко чейин эртең менен деген сөз бул жерге коюлду. Демек, сөзсүз түрдө табыш жөндөмөсүн бул жерде коюп жазабыз. Дагы бир нерсе, логикалык басым коюлса да, ошол сөзгө ны мүчөсү жазылат. Мисалы, мен кофени эртең менен ичем. Бул жерде кофеге басым жасалып жатат. Кандай басым? Бир гана кофе ичем деген мааниде, же болбосо кофе чайдан башка кофени, чайды, сууну деген суусундуктардын ичинен кофени эртең менен ичет. Ал эми түштө суу ичиши мүмкүн, кечинде чай ичиши мүмкүн. Ошондуктан кофе деген сөзгө басым жасалып жатат. Бул экинчи жолу. Мен китеп окудум. Мына бул жерде да китеп деген сөзгө табыш жөндөмөнүн мүчөсү уланган жок. Кыймыл-аракет, окудум деген кыймыл-аракет түздөн түз китепке багытталды. Жана китеп жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ошондуктан бул жерге табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү жазылбайт. Мүчөсүз колдонулат. Бул мына карап көргүлө, бул, ушул, тиги, тетиги деген шилтеме ата тоошторубуз бар балдар. Силер муну билесиңер. Эми эгерде
süýlemge şilteme atatoşdurdy koýsak, misaly, men uşul kitepdi okudum. Bul jerde kitep konkretdүү bir kitepdi köşedet. Şonduktan egerde uşul degen bul şilteme atatoş, şilteme atatoşdan keyin sözsüz türde daima müçölü koldanylady. Men uşul kitep okudum bolboýdy. Men uşul kitepdi okudum bolat. Okuylu. Menin dosum. Bul menin dosum Asan. Asan 3 bir tuğan. Anın karındaşı 7 yaşta. İnisi 5 yaşta. Asan күнүгө karındaşın mektepke, inisin balabakçaga жеткирет. Bul tekste balдар. Özüňөр görüp turganday, mına anın karındaşı. Anın karındaşı, bu jerde karındaş degen söz ünsüz menen aýaktady, oşonduktan жазabыз. Bul taandyk, üçüncü jaktyn taandyk müçösü. İnisi, ini degen söz ündүү menen aýaktady, oşonduktan si koýabız. Bul da üçüncü jaktyn taandyk müçösü. Demek, egerde sözdün ayagında üçüncü jaktyn taandyk ulandysy bolsa, anda tabış jöndömösünün müçösü n emes, en menen jasalat. Asan күнүgө karındaşın mektepke, inisin balabakçaga жеткирет. Biz hiç kaçan karındaşını, inisini dep aytsak bolboýdy. Al tuura emes. Misalı, mına bir kança misal berdik. Almanın kabıgın arçıdım. Bul jerde kabıgın degen söz tabış jöndömösünde turat. Bu jerde sözdördü berdik balдар. Misal, kabık degen sözdün biz esteşibиz gerek, biz bilebiz balдар. Egerde sözdün ayagında k jana p tamgalary bolsa, anda ündүү menen baştalgan söz müçö bolsa, anda k g-ga ötöt, p b-ga ötöt. Misaly, Almanın kabıkın arçıdım bolboýdy. K g-ga ötdü. Kabıgın arçıdım. Almanın kabıgı, mına bul üçüncü jaktyn müçösü, oşonduktan en menen jasaldy. Biz hiç kaçan Almanın kabıgını arçıdım dep aytpaýbız. Al tuura emes. Jogorudagı sözdördi boş jerlerge koýabız da özübüz jasabız. İkinci misal balдар, misaly, üýdün çatyrı ünsüz, üçüncü jaktyn taanda ulandysyny olasak çatyrı bolot. Emneni üýdün çatyryn sırdadım. Emneni sırdadım, üýdün çatyryn sırdadım. Kalgan sözdördi, kalgan süýlemdördi özüňөр жазgıla. Şunu menen balдар, biz tabış jöndömösü jönünde maglumat aldyk. Köňül burganyňarga çoň rahmat. Görüşkünçe.